Кыргызстан эл аралык жарандык авиация уюмунун кара тизмесинен чыгуу тууралуу арызын 2019-жылы берет. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында быйыл жыл башында кара тизмеден чыгыш үчүн ИКАО менен макулдашып, ар бир кадам боюнча план түзүлгөн. Ошол эле пландын аткарылышы учурда 90%дан ашып калды. Евробиримдик 7 жылдан бери Кыргызстандын учактарын өз аймагына киргизбей келе жатат. Башкы доомат учактардын эскилиги. Кыргызстанда 5 авиакомпания иштеп жатат. Алардын экөө эл аралык сертификаттарды алып жатат. Тизмеден чыгууга реалдуу мүмкүнчүлүктөрү бар дейт жарандык авиация агенттигинин директору. Алматы шаарында Казакстан жана Кыргызстан ким күнөөлүү, эмне кылуу керек деген темада эл аралык тегерек стөл талкуусу өтүп жатат. 16 ноябрда саясий изилдөөлөр ассоциациясы уюштурган жыйынга Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Өзбекстан жана Азербайжандан саясатчылар жана активисттер катышып жатышат. Кыргызстандан Равшан Жээнбеков, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова жана Адил Турдукулов барган. Адистер эки өлкө ортосундагы чыңалган жагдайды чечүүнүн ар кандай жолдорун талкуулашууда. Арасында маселени элдик дипломатия, эки тараптуу сүйлөшүүлөр жана башка эл аралык нормалар боюнча чечүү сунуштары бар. Талкууну уюштурган саясий изилдөөлөр ассоциациясы Астанада жайгашкан. Казакстан 10 октябрдан бери Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөн. Башында казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган. Кийинчерээк Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан өз бюджетине зыян тартканын билдирип чыкты. Андан мурдары Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев ички иштерге кийлигишүүдө деп казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин дарегине сын айткан. Эртең Бишкекте мөөнөтүнөн эрте төрөлгөн балдардын күнү белгиленет. Бул тууралуу Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун мөөнөтүнөн эрте төрөлгөндөр бөлүмүнүн башчысы Сагын Абдувалиева билдирди. Иш-чарага ата-энелер мөөнөтүнөн эрте төрөлгөн балдар менен катышат. Биз эрте төрөлгөн балдарга кам көрүү жана бул жааттагы технологиялык жетишкендиктер боюнча айтып беребиз. Ата-энелер дагы өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт, деди Сагын Абдувалиева. Анын маалыматында жыл ичинде өлкөдө төрөлгөн 160 миң баланын 7-8% айына жетпей жарык дүйнөгө келгендер. Суу кодексине өзгөртүү киргизилсе, Кыргызстан канча акча алары айтылды. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев өкмөт сунуштап жаткан суу кодексине өзгөртүү киргизилсе, Центера Кыргызстанга канча каражат берерин айтты. Анын маалыматында сунушталып жаткан мыйзам долбоору өтүп кетсе, канадалык компания Кыргызстанга $169 миллион которот. Андан тышкары Центера Кыргыз өкмөтүнө карата эл аралык соттогу $15 миллион доосун артка кайтарып, Кыргызстандын Центерадагы 26,6% акциясынын наркы $500-540 миллион чейин өсөт деп ишендирүүдө. Эске салсак, өстүбүздөгү жылдын сентябрь айында Кыргыз өкмөтү менен Центера ишканасы Кумтөр кени боюнча жаңы келишимге кол койгон. Ага ылайык Центера өлкөдөгү жаңы түзүлгөн жаратылыш фондуна $50 миллион которуп, Кыргызстанга жыл сайын төлөнчү $310 миң $3 миллион чейин көтөрүүнү мойнуна алган. Депутат Зиядин Жамалдинов өкмөт сунуштаган документти мөңгүлөрдү сатуу деп баалады. Учурда жогорку кеңеште суу кодексине киргизилип жаткан толуктоолор талкууланып жатат. Жээнбековду Шавкат Мирзиёев да куттуктады. Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев Сооронбай Жээнбековду туулган күнү менен куттуктады. Ал куттуктоолор телеграммасын жөнөткөнүн президенттик аппараттан билдиришти. Мирзиёев Сооронбай Жээнбековду куттуктап жатып, жооптуу мамлекеттик кызматтардагы ишмердиги ага карата урматты Кыргызстанда гана эле эмес, башка мамлекеттерде да жаратканын белгиледи. Ошондой эле өзбек-кыргыз достук мамилелерин кеңейтүү жана эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө кошкон салымы жогорку экенин айткан. Бирдиктүү аракеттер менен Кыргызстан жана Өзбекстандын ортосундагы өз ара өнөктөштүктү мындан ары дагы өстүрүүгө ишенерин белгилеген. Теле алып баруучу Ксения Собчак Орусиядагы президенттик шайлоого Жарандык Демилге партиясынан талапкер катары чыгат. Мындай чечими Собчак бул партиянын идеологиясы өз көз карашына төп келгени менен түшүндүрдү. Жарандык Демилге партиясынын идеологиясы жана баалуулуктары Орусиянын жарандардын келечеги, эркиндиги жана адам укуктары тууралуу менин көз карашыма туура келет дейт. Жарандык Демилге партиясынын лидери Андрей Нечаев демократиялык күчтөрдү Собчактын айланасына бирүүгө чакырды. Бул партия 2013-жылы түзүлгөн. Аны 1992-93 жылдары Орусиянын экономика министри болгон Андрей Нечаев жетектейт. Ксения Собчак 18 октябрда президенттик шайлоого катышаарын жарыя кылган. Ал өзүн баарына каршы деп добуш берүүчүлөрдүн талапкери катары сыпаттап келет.
Сокулук районунун Жаңы Жер айылында жайгашкан татыктуу жашоо укугу борборунун ачылганына 1 жыл болду. Жылына борборго мүмкүнчүлүгү чектелген жалпы билим берүү мектептеринде окубаган балдар келип калыптанышат. Жазганды жана окуганды үйрөнүүгө бардык шарттар каралган. Борбор Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин каржылоосунда Зумрият Ризаханова тарабынан негизделген. Мы оказывали социальные услуги в этом прошлом. Бул борборду кызым Зита Ризаханова каза болгон соң ачтым. Себеби мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды, майып баланын түйшүгүн жана алардын ата-энелеринин көйгөйлөрүн абдан жакшы түшүнөм. Анан мен ошондой үй бүлөлөргө жардам берүүнү чечтим. Долбоор жазып Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине сунуштадым. Менин долбоорум жактырылып, колдоо тапты. Бүгүнкү күндө борбордо ар кандай жаш курактагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар келип, калыптанып, жазганды окуганды үйрөнүшөт. Алар менен кесипкөй адистер иштешет. Андан тышкары турмуштун оор сыноосуна кабылган балдарга жана жарды үй бүлөлөргө да материалдык жардам көрсөтүп келебиз. Албетте керек мындай борборлорчу жер-жерлерде. Анткени деген негизи эле оор курдада калган балдар, үй бүлөлөр тилекке каршы аз деле болуп жатат коомдо. Ошол оор курдалда калган балдардын арасына баягы балдар жөнүнүн кодексине ылайык ушу ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да кирет да. Бүгүнкү азыркы учурда мына биз татыктуу жашоого укук аттуу борбордун 1 жылдык мындайча айтканда мааракесине катышып отурабыз. Бул борбор болсо 2016 жылы ушул мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө мыйзамдын алкагында сынак жарыяланган. Ошол сынакта бул борбордагы долбоор жеңип алган.